Assalamu alaikum урматтуу Only Top kanalının görmandары. Көкбөрү боюнча облустар аралык Кыргызстандын чемпионатынын башталышына саналуу гана күндөр калды. 25 октябрь күнү алгачкы оюндар Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда орун алат. Биз командалар менен таанышууну баштайлы. Учурдагы чемпион Чүй облусу даярдыктарды Көкбөрү мектебинде өткөрүп, бүгүн Таласка сапар алышты. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 iPhone'дун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттериң канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О утушоңой. Курам менен таанышалы. Биринчи Нурбек Юсупов, Минген Аргымага Король. Экинчи Кубаныч Султануулу, БТР. Үчүнчү Бекназар Аматов, Байтору менен. Төртүнчү Эржан Тургунбаев, Крас менен. Бешинчи Фархат Бешекеев, Минген Аргымагы Азия. Алтынчы Аскат Аскаров, Минген Аргымагы Көкмончок. Жетинчи Элдияр Шактарбек уулу, Мырза Торуну ойнотот. Сегизинчи Улан Насакеев, Ак жол менен. Тогузунчу Эмирлан Жеңишбеков, Минген Аргымагы Малой. 10-чу Рустам Тыналиев, Шумкар менен ойын көрсөтөт. 11-чи Белек Мукаев, адаттагыдай эле 83 мүнөт. 12-чи Алын Назаров, Синдар. Команданын жетекчиси Эркинбек Сабралиев, машыктыруучусу Эрназар Дүйшекеев. Ушул эле оюнчулар быйыл дагы ойношу мүмкүн. Алатоо жана Кыргызстан курамасынын жекеме-жекедеги чебери Нурдин Болотбеков жаракатынан улам бул турнирге катышпай калышы мүмкүн. Ошондой эле Сейитбек Анарбек уулу да жаракатынан толук аяга элек. Эми Сепанын ордуна ким кирет? Көпчүлүктү кызыктырып жаткан суроо. Сиздерде божомол болсо комментарийге жазыңыз. Кече команданын жетекчилери балдар үчүн чай уюштуруп, ак батасы менен турнирге узатышты. Жолдошуңар кыздырат болсун, ажап барганда кулай болсо чоң ийгиликке жетишип жеңип келет. Чүй облусун алдыга сүрөй турган МК боло алабы. Бул турнирде ал Малой аттуу аргымакта ойнойт. Бул ат школа Көкбөрү командасында чабылган. Эмирлан Жеңишбек уулу команданын лидери боло алабы? Комментарийге жазып калтырыңыз. Эске салсак, былтыр чемпионат Сокулук районундагы Белек ат майданында өткөн. Анда Чүй облусу Нарын жана Бишкек курамалары менен бир тайпада болуп, эки оюнду тең чоң айырма менен уткан. Ал эми жарым финалда Ысык Көл облусу менен беттешип, Чүй облусу 6-1 эсебинде жеңишке ээ болуп, финалга чыгышкан. Чечүүчү оюнда Чүйдүн жигиттери Ош облусун 8-2 эсебинде жеңип, биринчи орунду камсыздаган. Былтыркы жылы болгон өлкө чемпионатынын жыйынтыгында жеке сыйлыктарды төмөнкү улакчылар алган. Мыкты аргымак наамы Ош облусунун Шерой аты, мыкты улакчы Чүй облусунун чабуулчусу Аскат Аскаров, мыкты жекеме-жекечи Чүй облусунан Кубаныч Султануулу, мыкты коргоочу Талас облусунан Аудасбек Мырзабек уулу, ал эми мыкты жекеме-жеке аргымага Ысык Көлдүн Ак Тилек аты. Дагы бир маанилүү жаңылык, Кыргыз Республикасынын чемпионатынын байге фонду 1 миллион сом. Келиңиздер, бири-бирибизге жаман айтпай, бөлүнбөй, жөн гана ким жеңет деген суроого өз божомолуңузду айтыңыз.